Орточо статистикадагы бир автоунаанын кыймылдаткычы 140 килограмм салмакка ээ. Ал эми бир учактын кыймылдаткычы бир нече тоннага көлөмдүүрөөк жана ичине бир нече адам батып кетүүсү мүмкүн. Бирок эң күчтүү кыймылдаткыч бир муштумча гана көлөмгө ээ жана бир банка томат пастасынчалык гана салмакка ээ. Бул адамдын жүрөгү. Бүгүнкү саякатыбызды баштоо үчүн адамдын организмине кирүү керектелет. Бул Джерри жана биз анын жүрөгүн ал катуу уктап жаткан кезде текшерип көрөбүз. Оозу аркылуу кирели. Ой, кулагыңызды жаап алганыңыз оң окшойт. Бул жигит коңурукту катуу тартат экен. Джерри дем алары менен биз анын өпкөсүнө түшүп калабыз. Аба молекуласына бекем карманыңыз. Ал эритроцитке жармашып алды. Эң сонун биз канга аралашып алдык. Ооба, орун бир аз тар экен. Туннелдин дубалчалары биз капиллярлардан чоңураак венулдарга, анан жүрөккө алып бара турган веналарга которулганда кеңейишет. Кан тамырлар мага дарыяларды элестетишүүдө. Болгону алар бир аз жумшак жана ийилчегирээк болушат. Алар кантип чоюлуп, кайра жыйрылып жатканын көрүп атасыңарбы? Кан ар бир жүрөктүн согушу менен орун которуп турушат. Демек, эртели кеч биз Джерринин кыймылдаткычына барып түшөбүз. Жүрөккө жетерибизге аз калды. Ал өпкөлөр менен катуу кысылган, ошондуктан бат эле кычкылтек менен байытылган кан алууда. Анын жыйынтыгында канды бүткүл денеге багыттайт. Азыр болсо биз ташбаканын ылдамдыгы менен кыймылдап баратабыз. Анткени Джерри уктап атат, ошондуктан анын жүрөгү акырын согууда. Угуп жатасызбы? Бул Джерринин коңгуроосу акыркы ирет чырылдап кетти. Ал убакытты бир жолу карап эле жумушуна кечигип жатканын түшүндү. Ошол замат анын мээси адреналин бөлүп чыгаруу сигналын таратууда. Ошондуктан кан батыраак айлана баштайт. Бекемирээк карманыңыздар. Анын пульсунун жыштыгы ылдамдап, кан басымы жогорулоодо. Булчуңдарына кычкылтек менен байытылган кан келери менен Джерри заматта ордунан ыргып турат. А биз болсо өз максатыбызга жеткени калдык. Дубалдар кеңейип кетти. Биз жетип калдык десек болчудай. Бул туннелдин сыртынан биз бир клеткага келатабыз деп божомолдосок болот. Сиздин баалуу жүрөгүңүздү жана өпкөңүздү бекем калкан, тагыраагы кабыргаларыңыз коргоп турат. Биз негизги венадабыз жана оппа! Жүрөккө кош келдиңиз. Негизи жүрөк тынымсыз иштеп турган чоң бир булчуң. Ал бир күндө 100 000 жолу, жылына 40 миллионго жакын жана өмүр боюнча 2 миллиардтан ашык жолу согот. Ар бир согушунда ал аркылуу 3 чашка кан өтүп турат. Бир күн ичинде 7,5 миңдей литр өтөт. Мынчалык чыңалууда башка бардык кыймылдаткыч көтөрө албай бузулуп калмак. Бирок адамдын жүрөгү эмес. Жүрөгүңүздү чоң бир тамак аш жеткирүүчү борбор деп элестетиңиз. Ал жаңы даярдалган продуктуну өпкөдөн алат. Өпкөңүздө болсо жергиликтүү фермерлер деп атап коелу. Ал эми эритроциттер аларды шаар ичинде тагыраагы организмиңиз боюнча ташыган транспорт деп коелу. Алар кан тамыр деп аталган жолдор боюнча орган, ткань жана клеткаларга барышат. Алардын баарына тынымсыз кычкылтек керек. Биздин кычкылтегибиз көп, себеби биз бул жака Джерринин деми менен кошо келип калдык. Жүрөктүн бир гана жолку согушу менен клапандар каалга сымал ачылат. Биз болсо сол жүрөк алды аркылуу төмөн сол дүлөчөгө түшөбүз. Дагы бир сокку канды сыртка сүрүп чыгарат. Биз аябай чоң 12 сантиметрлик аорта аркылуу чыктык. Ошентип расмий түрдө артерия магистрали боюнча жүрөктөн узактай баштайбыз. Камсанабагыла, биз кайра келебиз. Биз ар бир орган, булчуң, ткань жана клетканы көздөй кычкылтек жеткирүү үчүн албууттанып баратабыз. Боорго кычкылтек буйртма кылдыңыз беле? Алыңыз. Бул жерге кол коюп койсоңуз болгону. Рахмат. Бөйрөктөргө да көбүрөөк керекпи? Кармаңыз анда. Биздин магистралыбыз негизги жол артериядан майда көчөлөргө, артериолдорго өтөрүбүз менен тарый баштайт. Алардын акыр аягы капиллярларга барып такалат. Джерри тепкичтен өйдө көтөрүлүп бараткан көрүнөт. Себеби анын буттары эс алып жаткандагысына караганда көбүрөөк кычкылтек буйртма беришиптер. Жүрөк катуураак согуп, кан басымы жогорулоодо. Кармангыла, бул шаардын бардык жашоочуларынын аябай курсак ачыптыр. Анан дагы көмүр-кычкыл газын сыртка түртүп салыптыр. Эгер сиз тооктун этин жеп бүтүп, сөөгүн табагыңызда калтырып койгон болсоңуз, кычкылтектин көмүр-кычкыл газына айлануусу бир гана өпкөбүздө ишке ашпайт да. Бул нерсе клеткалык деңгээлде да жүрүп турат.
Аябай өкүнүчтүү, бирок биздин каныбыз көмүр кычкыл газына толуп калыптыр. Эми эмне болот? Албетте, жүрөккө алып бара турган Вена автострадасына баруу керек. Өпкөдөгү сымал эле ал дагы капиллярдан башталат да, магистралибыз ушинтип кеңейе берет. Балким бардык жолдордун бири-бирине окшош экенин байкаган чыгарсыздар. Бирок анатомиянын бардык китептери веналарды көк, ал эми артерияларды кызыл кылып көрсөтөт. Жок, кан дайыма эле кызыл. Эгер ал кычкылтекке бай болсо жана артериялар аркылуу бараткан болсо, ачыгыраак түстө болуусу мүмкүн. Бирок теринин астынан көрүнүп турган көгүлтүр жана жашыл түстөр жарык толкундарынын натыйжасында келип чыгат. Кыскараак жана көгүрөөк түстөр жарык толкундары аркылуу жеңилирээк чагылат. Ошентип дал ушул жолдор тагыраагы 97 000 километр аралык жер жүзүн 2 жолу айланып чыгуу үчүн жетиштүү жолдор шаардагы бир гана жерге, жүрөккө гана алып барышат. Биз кайра келип калдык. Бирок бул жолкусунда оң тарабына жайгаштык. Биз бул жерге клапан аркылуу келдик дагы артерия деп аталган кызыл туннелге түшүп калдык. Бирок бул жерден кычкылтеги жок кантип өтүп кетер экенбиз? Аябай кеч болуп калды. Биз жолго чыгып алдык. Бирок бул жолу биз акыр түбү келип, көмүр кычкыл газынан арыла турган, анан кычкылтек запасын толтуруп ала турган жерге, өпкөгө барабыз. Джерри демин кайра чыгарып жатат. Жакшы бар көмүр кычкыл газы. Ошентип кайрадан дем тартты. Жаңы жеткирүү буйртмасын аларыбыз менен биз Вена боюнча жүрөктүн сол тарабына аттанабыз дагы саякат кайрадан башталат. Ал эми сиз ар дем тарткан сайын ушул нерселер сиздин организмиңизде болуп турат. Бирок биз бир суроого дагы деле жооп бербептирбиз. Деги бул моторду кыймылдатып турган эмне? Жаныңыздагы электр станциясын карап көрүңүз дагы жообун таап алыңыз. Албетте электр тогу. Жүрөктү соктуруп турган мына дал ушул нерсе. Өзүңүз карап көрүңүз. Биз Джерринин кыймылдаткычынын өзгөчө бөлүгү синус түйүнүнө барабыз. Кире бериште абайлаңыз, эч нерсеге тийишпеңиз. Дал ушул жерде татаал химиялык реакциялар ишке ашып турат дагы электрдик импульс иштелип чыгып турат. Кол жана буттардын булчуңдарынан айырмаланып, жүрөктүн бардык булчуңдары бири-бирине байланышкан. Ошондуктан электрдик импульс бүткүл жүрөккө бир убакта таасир этет. Бардык тирүү ткан электр энергиясынын арты менен жыйрылат, жүрөк дагы алардын катарында. Ал муштум сымал түйүлөт да кайра жайылат. Импульс урары менен ал кайра жыйрылат. Ар жыйрылуу сайын кан 4 камеранын бири аркылуу кирип чыгып турат. Баары дал ушинтип иштейт. Макул эми. Бул жөнөкөйлөтүлгөн вариант болчу. Бирок сиздер негизги ойду түшүндүңүздөр деген үмүттөмүн. Эгерде сиздер бүгүн пайдалуу бир нерсе билип алган болсоңуздар, бул видеого лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Бүгүн сиздерге өтө пайдалуу жер жемиш жөнүндө кенен айтып берели деп чечтик. Сиздер буга чейин винегрет, тон астындагы балык сыяктуу салаттарды жасап, жеп көрсөңүздөр керек. Бул салаттардын көркүн ачкан жер жемиш сиздин оюңузча кайсы? Албетте кызылча. Кызылча өзүнүн пайдалуулугу жана дарылык касиети менен элдик медицинада кеңири колдонулуучу азык. Кызылча адамдын организмине керек болгон витаминдерге жана минералдык заттарга бай. Анын курамында В, С, А витаминдери. Ал эми минералдык заттары йод, магний, кальций, темир болуп эсептелет. Алар тамак сиңирүүдө, ден соолукту бекемдөөдө чоң роль ойнойт. Кызылча сууга бышканда дагы өзүнүн пайдасын жоготпойт. Ошондуктан кызылчанын кайсынысы пайдалуу? Чийкиби же кайнатылганбы деген суроо жарала турган болсо, жооп жөнөкөй. Кызылча кандай болбосун пайдалуу. Анда эмесе кызылчанын 5 пайдасын кунт коюп угуңуздар. Пайдасынан тышкары зыянын дагы билгиңиз келсе, анда видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баса каналга катталганды унутуп калган жоксуңарбы? Жаңы видеолорго биринчилерден болуп күбө болом десеңиз, анда тезирээк катталып, коңгурону басып коюңуз. Биринчи, жашартуучу касиети. Кызылчанын курамындагы B9 витамини жүрөк оорусуна калкан болот. Бул витаминдин тамак ашта кездешүүсү гемоглобинди жогорулатып, аскандуулукка каршы күрөшөт. Ал организмди жаш боюнча сактап калган касиетке ээ. Аны колдонгондо активдүү жаңы клеткалар пайда болуп, маанай көтөрүлөт. Экинчи, жараны айыктырууда. Денеңизге жара чыгып кетсе, кызылчаны кесип, жаранын үстүнө коюп таңып койсо, ооруну басаңдатып, ириңдеп кетүүнүн алдын алат.
Андан тышкары кызылчаны чийки боюнча көпкө чейин чайнап жесе тиштин түбүн бекемдейт. 3. Боор ооруларында пайдасы. Кызылчадагы баалуу органикалык заттардын бири бетаин. Белоктордун бөлүнүшүнө жана ассимиляциясына өбөлгө түзөт. Холиндин пайда болушуна катышат. Боор клеткаларынын турмуштук активдүүлүгүн жогорулатат. Элдик медицинада өт таштарын эритүү үчүн кызылча сорпосун ичүү сунушталат. Кызылча сорпосун даярдоонун жолун айтып берели. Кызылча сорпосун бышыруу. 5-6 орто кызылчанын тамырын, жашылчаларды алып, жууп, кабыгынан кесип, сорпосун сироп сыяктуу калыңдап кеткенче кайнатыңыз. Тамактануудан мурун күнүнө 3 маал 40 граммдан ичип алыңыз. 4. Фигураны түздөө. Кызылчанын курамында клетчатка жана органикалык кислоталар бар. Алар ичеги карын кыймылдаткычын көбөйтөт. Кооз фигурага ээ болгуңуз келсе, анда эртең менен бош ашказанга 150 граммга чейин кайнатылган кызылчаны жеп, кызылча квасын ичүү керек. Ал эми кызылча квасын кантип даярдайм десеңиз, төмөндөгү рецепт менен даярдай аласыз. Кызылчанын квасын бышыруу жана аны пайдалануу. Ортоңко кызылчанын 8-10 даана тамырын тазалап, орто көлөмдө кесип, 3 литрлик айнек идишке салабыз. Андан кийин үстүнө жылуу кайнатылган суу менен толтуруп, бир аз алма уксусун же бычактын учунда лимон кислотасын кошуп, банкага салып жаап коюңуз. 4-5 күндөн кийин кызыл түстөгү квас даяр болот. Кызыл түсүн жоготмоюнча ага суу кошуп турсаңыз болот. Күн сайын 1 стакан квас алып, ага 1 чай кашык бал кошуп ичиңиз. 5. Аз кандуулукта. Кызылча кан айлануу системасына оң таасирин тийгизет. Илгертен бери бул өсүмдүк анемия менен күрөшүүдө ишенимдүү каражат катары колдонулуп келген. Темирге бай болгондуктан кайнатылган кызылча кандагы гемоглобиндин деңгээлин жогорулатат. Айрыкча этек кир учурунда кызылчаны колдонуу пайдалуу. Анткени өсүмдүк организмдеги кан жоготуунун калыбына келтирет. Тилекке каршы кызылчанын зыяндары дагы бар. Анда эмесе кызылчанын 5 зыянын дагы билип алыңыз. 1. Кызылча ширесин ичеги карын системасынын курч ооруларында колдонуу сунушталбайт. Кээ бир заттар ашказан былжырлоо жерин кыжырдантат, ал эми ири жипчелер ичегилерде. 2. Кызылчанын зыяндуулугу бөйрөк таштарында байкалат, анткени бул катуу түзүлүштөрдүн оорушун жана коркунучтуу кыймылын козгойт. 3. Кант диабети менен ооругандарга кызылча көбүрөөк зыян келтирет, анткени денедеги канттын көбөйүшүнө алып келет. 4. Кан басымы төмөн адамдарга бул өсүмдүктү ар дайым жеп туруу сунушталбайт. Бул басымдын контролсуз төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн, жана бул кескин көтөрүлүүдөн кем эмес. 5. Гастриттин курч этабында, ошондой эле ашказандын кычкылдуулугу жогорулаганда дагы кызылчаны этияттык менен колдонуу керек. Биз даярдаган материал сиз үчүн пайдалуу болду деп ишенебиз. Анан албетте оорубаңыздар, ден соолугуңузду жакшы караңыздар. Дагы көбүрөөк кызыктуу жана пайдалуу видеолорду калтырбай көрүп тургуңуз келсе, каналыбызга катталыңыз. Lights Media менен бирге болуңуз.